Кудайдын чакырыгы 3 август. Бардык эле жаштайынан ийгиликке жетип, элге таанымал болуп, атак даңкка ээ болуп, популярдуу болуп кетпейт. Бирок ошондойлор бар. Дөөт да жапжаш кезинде эле элдин арасында таанымал болуп, чоң ийгиликтерге жетип, бардыгынын сүймөнчүгү болуп калган. Бирок дөөт андай атактуулукту көздөп, алдына максат коюп, умтулган деле эмес. Забурлардан көп капалуу ноталарды көрөбүз. Баары мени жек көрүштү, баары мени калтырып кетишти, жада калса бир туугандарым мени жек көрүштү деген сыяктуу сөздөр көп кездешет. Ал өзү койлорун эле карап жүргөн кичинекей, ак чумал жаш бала болгон. Жада калса Шамуэл алардын үйүнө келгенде жалгыз дөөттү дасторконго чакырбай коюшкан. Шамуэл болсо дөөттүн атасынан сураштырып отуруп, дагы бир баласы бар экенин билди. Аны талаадан алдырышканда, падыша боло турган так ушул балаң, деди Шамуэл. Аны падышалыкка майлагандан кийин дөөт кайра койлоруна кетти. Падышалыкка майланган адам кайра жөп жөнөкөй жашоосун улантты. Андан кийин дөөт согуш болуп жаткан жерге барып калып, ошол жерден Галиатты өлтүрдү. Ошондон кийин анын аты таанымал болду. Падыша дөөттү баарынан жогору көтөрүп койду. Дөөт падыша менен бир арабада келе жатканда, алдынан эл чыгып, дөөттү мактап ырдап жатышты. Кудай дөөт менен бардык жолдорунда болду. Бирок дөөттүн жакшылыктарын көтөрө албаган адамдар болду. Ага көпчөлүк кол салып, өлтүргөнгө аракет кылышты. Ошондо дөөттүн жүрөгүнө коркунуч келди. Мени акыры өлтүрүшөт деп ойлоду ал. Анын коркунучу жашоосуна көп жамандыктарды, кемсинүүлөрдү алып келди. Калп айтып кутулган күндөрү болду. Оорук жанмын деп шилекейин чууртуп турганы болду. Адамдык коркунуч жаман. Теңир менин кайтаруучум, калканым деп жазган дөөт коркунуч келгенде кемсинүүгө чейин жетти. Анан кайрадан Теңирден коркууну тандаганда, Теңир бардык адамдык коркунучтардан бошотту. Адамдардан коркууга караганда, Теңирден коркууну тандап жашайлы.